Урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде Маданият майданы. Ал жазган тарыхый роман орус тилине 4 рет, казак тилине 3 рет, андан сырткары украин, өзбек, уйгур тилдерине бир нече рет которулду. Ал эмес Москвадагы Прогресс басмаканасынан англис тилине которулуп, дүйнө жүзүнө тарап, дүйнөлүк адабият сынчылары өзгөчө көңүлүн бурган тарыхый роман болду. Анын негизинде дүйнө жүзү боюнча 43 адабий сын жана бир топ илимий изилдөөлөр жүргүзүлдү. Сайыз убагында эле мындай бийиктикти багындырган роман бул Төлөгөн Касымбековдон сынган кылыч романы болду. Кыргыз ССРнын эл жазуучусу, даңазалуу даңк медалынын ээси, кыргыз эл баатыры, тарыхчы, окумуштуу, коомдук ишмер Төлөгөн Касымбеков бүгүнкү Маданият майданынын негизги темасы. Анда эмесе биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү Төлөгөн ата жөнүндө жасалган сюжет менен баштасак. Илгертен кыргыз эли 6 дубанга бөлүнүп келген дешет. Ошон үчүн мынандай ырлар калган байыртан. 6 дубан элиң бар, ала тоодой жериң бар. Алда канча демиң бар, атпай түрктүн ичинен кайрыңден кемиң бар деген. Мына ошол 6 дубан аксы, аксынын бири 6 дубандын бири аксы. Ошол биз аксы багытынан чыкканбыз. Адабиятты аңтара тереңине сүңгүп кирип, кыргызды кыйырга тааныта, тарыхтын карт барактарын казган жорго тил залкар кулуну Төлөгөн Касымбеков. Кыргыздын карапайым үй бүлөсүнөн чыккан чыгаан 1931 жылы Жаңы Жол районунун Акжол айылында жарыкка келген. Туулган жердин абасы, туулган жердин топурагы, туулган жердин деми, ошол менен бирге туулган элдин ой санаасынын кеңдиги адамды тарбиялабай койбойт. Кыргыз көркөм адабиятыбыздын тарыхында Сынган кылыч тарыхый романын жазып, ал бир гана кыргыз тилинде эмес, ааламга тарап, чет тилдерине которулуп, Челистенден чын дилден сүйгөн чыгармасына айланат. Дал ошол чыгармасынын айынан ак жерден ата журтунан куугунтукталып, адабиятта алып чыгармаларды жарата албай, далай жыл жазуучулардын катарында жүрө албады. Китеп 71-жылы чыкты Сынган кылыч. Бирок 78 Yok 83 жылдарда кайра Сынган кылычка атака коюла баштады. Андан кийин карама каршы ойлор айтыла баштады. Ал адабиятчылар тарабынан эмес, биздин партиялык кызматкерлер тарабынан. Бирок эми ушуну мен бир кишинин эле күнөөсү катары эсептебейм. Ошо мезгилдеги биздин шарт ошондой, талап ошондой, жогортон болгон талап көрсөтмөлөр ошондой болгон. Кантип эле ошол жактан көрсөтмө болбосо эле бул кыргыздын баласы 10-15 жылдап жашап элге сиңип келген китепке карама каршылык кыла койсун. Мен ушулардын бардыгын түшүнүп, сезип отуруп, мен да бир да кишиден мен жамандыкты көргөнүм жок. Себеби мезгил ошондой болчу. Бир кишинин жамандыгы деп эсептебей, мезгилдин ошол кыйынчылыгы, бирок бул мезгил өтөрүнө көзүм жеткен. Кайрадан кайра кайрылып, тереңдетип жазып отурдум. Каракылды какчарган Калыс Касымбеков тагдырдын татаал тамашасына сынбай, бул жагдайды керт башынан түгөл өткөрүп, көзөгөн сайын калеми курчуп, сынган кылычтын сынбаган сүрүнөн уламбы, кара өзгөйлөрдүн капканынан суурулуп чыгат да, рухту көтөргөн улуу сөз деген сын чыгармасын жазат. Жалпы кыргыз элинен, жалпы кыргыз интеллигенциясынан мен дайыма сен Төлөгөн туура иштеп атасың, сен жакшы кылып атасың, сен бул күнүмдүк айтылып аткан ойлорго сен кейбе кайышпа деген сөздөрдү угуп, мен ушул 3 нерседен улам мен өзүмдү өзүм сактап калдым. Кыраан жазуучу бир гана кыргыз адабиятына адам болгум келет. Кел, баскын, чапкын чыгармалары менен чеп курбастан, легендарлуу парламентке депутат, эл өкүлү катары эбегейсиз зор салымын кошуп кетти. Кыргыз адабиятында Төлөгөн Касымбек атабыз салган кайталангыс чыйыр жол бар. Бул чапкан нугунун аркасында уламаны эч бир Төлөгөн менен, эч бир башка ала тоолук жазуучу менен чаташтыра албайбыз.
Кыргыздын эгемендигин эл өкүлү катары чыңдоодо жана көркөм адабиятыбыздын өнүгүүсү үчүн Төлөгөн Касымбеков жүзөгө ашырган опол тоодой эмгеги үчүн көзүнүн тирүүсүндө татыктуу белгилеп, 1-даражадагы Манас ордени, Кыргыз эл жазуучусу жана Кыргыз эл баатыры наамы ыйгарылып, ак шумкар менен белгиленген. Даңазалуу даңк медалынын ээси. Нурзат Медербекова, Маданият майданы. Биз түз эфирдебиз. Суроолоруңуздар болсо, биз менен 65 42 33, 65 42 34 телефондорун терип байланышсаңыздар болот. Биздин студиябызда атайын келген коноктор бар, алар менен тааныштырсам. Майрамкан Абылкасымова, Кыргыз эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Асан Жакшылыков агай, Кыргыз эл жазуучусу. Ошондой эле Султан Раев, Кыргыз эл жазуучусу. Студиябызга кош келиңиздер. Бүгүн Төлөгөн ата жөнүндө жакшы бир маек курабыз деген үмүттөбүз. Майрамкан апа, айтсаңыз, бул Төлөгөн Касымбеков акын жазуучулардын арасында Абылкасымова менен өзгөчө сырдаш дос болчу деп айтышат. Досуңуз кандай киши болчу? Досум мүнөзү өзгөчө болчу. Мындай тарыхты сүйлөгөндү, жомокту айтуу, тигүүга сөзмөр кишилер топтолчу. Көп аксакалдар келчү Ала тоо журналына. Экөөбүз Ала тоо журналында бир 40 жылча иштедик. Ошо прозаны Касымбек башкарды, поэзияны мен башкардым. Анан өзү тарыхтай аябай катуу изилдеди. Шабдан Баатыр жөнүндө роман жазды, Курманжан Датка жөнүндө драма жазды, Сынган кылычты жазды. Бул эң чоң эмгек болду да. Мындай бир караганда ушундай чоң романдар керек болот экен. Ошол замандын үнү, баягы улуулардын айтылган сөздөрү өчпөй калып калат да. Дайым эле бир тегерегинде илгерки аксакалдар, бир кезде башкарма болгондор, анан санжыра жазып калгандар, ошондой аксакалдар менен көп жүрдү. Ошентип Төлөгөн Кантип дос болуп калдыңыздар? көз карашыбыз туура келди. 50-60 жылдары биздин кыргыз адабиятында чоң бурулуш болду. Акындар агыр жазып кирди, башкача ырлардын формаларын табышты. Бир коро жаш акындар элдин баарын дүрбөтүп кирди. Мына жанында Асан отурат, Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиевдер, ушулар тегерегине топтоп, ушинтип дүргөп келгенде кадимкидей эле кээ бир орто саар жазуучулар чочулашып, Ала тоо колдоп атат деп, булардын чыгармаларын баары тынбай чыгып атты. Ашым Жакыпбек дагы Ала тоодо иштеген, Төлөгөн Касымбеков өзү Ала тоодо иштеген чыгармаларды чыгара баштадык да, ар түрдүү. Негизи мүнөзү өзү ошол тарыхты жазгандай мындай тактыкты сүйгөн киши болчу дейт да. Ооба, талашып эле ошол жок андай болбошу керек, мындай, менин угушумда мындай деп бир бет алганын такыр мойнуна алчу эмес да. Төлөгөн менен сөз талашып бекер утулуп каласың да ушундай. Ал кишинин далили көп. Далили көп, анан динемдик жазчу, анысы көп. Анан кийин санжырачылардын эмне айтканын баарын жазып калтырчу да. Негизи эле адабиятта бул кишинин опол тоодой орду бар да. Ар бирибиз мына бала кезде адам болгум келет повестин окуп ошону менен чоңойдук го. Өзгөчө мектеп программасына жанагы өткөл курактагы балдарга берилет дагы, келечекке кандайдыр бир деңгээлде шык берет да. Негизи эле Сынган кылыч, Гел романдарына чейин жазган чыгармаларына кандай баа берет элеңиздер? Эми төкөм, бул биздин кыргыз адабиятында этаптык жазуучу деп айтсак болот да. Мындай Айтматовдун мууну менен
Мауреки 1958 жылы кыргыз адабиятынын Москвада өткөн декадасына даярдык көрүүнүн алкагында ушул жаш жазуучуларга ошол убактагы мындай мамлекет дагы көңүл бурса керек. Ошол Айтматовдун айыл чарба институтун бүткөн учурда, Төкөм университетти бүткөн учурда бул жазуучулардын бир жагынан карасак жолу шыдыр болуп, дароо Ала тоо деген журнал алды, кыргыз адабиятындагы өзгөчө журналда. Дароо ошол Ала тоого орношушунун өзү, анан жанагы тиги Айтматовдун мууну менен ал киши тиги Лениндик сыйлыкты алып калышы, анан бир эстетикалык идеялык жактан биздин адабиятыбыз жалпы союздук адабиятта ошол убакта жана Майрамкан эже четин айтып кетпеди, дүргүп турган кез эле. Мына латыш адабиятында Эдуардас Межлайтис, Дагестан адабиятында Расул Гамзатов, берки тиги Мустай Карим, анан жанагы Давид Кугулдинов сыяктуу, орус адабиятында Евтушенко, жанагы тиги Беловдордун поколениясы, ушулардын баардыгы баягы адабиятка дүргүп келип, жаңы деңгээл пайда болду да. Айтматовдун прозасы менен башкача баягы мурдагыдай адабиятта жаса берүүгө мүмкүн эместиги белгилүү болуп калды да. Мына ушуга даяр жазуучулар пайда болду, мындай эмесин деңгээли боюнча. Даяр эмес, баягы мисалы тарыхты жаса келгенде, тарых деген бул оңой эмне маселе эмес, тарыхты жазган. Ошол тарыхты жазыш үчүн биз тарыхый баяндама жазган жазуучулар бар. Роман жазып атам деп ойлойт, бирок баяндама жазат. Же бир эскерүү, тарыхый эскерүү жазып калат. Канчалык роман деген менен романдын деңгээлине көтөрүлө албайт да. Же болбосо бир тарыхый очерк жазып калат. Ал эми Төлөгөн Касымбековдун ошол бактысында ошол жанагы балким зиректигинен, балким бу Майрамкан эже айткандай санжырачылардан жанагы Каган деген да бир сонун чыгармасы бар. Тиги Төлөгөн Касымбековдун. Бул киши ушул тарых үчүн даярланган өзүнүн бир камылгасы бар. Анан өзүнүн ошол Кокон кандыгынын бала кезден ошол балким тирүү кишилерди көрүп калса керек. Ошон үчүн бул киши даярлыгы бар болгондуктан жанагыдай роман жазыш үчүн, роман деген атка татыктуу болуш үчүн ошол романдын бир канча катмары болот. Биринчиден ал социалдык, философиялык катмар. Экинчиден жанагы ошол замандын элесин берген, ошол элдин турмушун чагылткан. Үчүнчүдөн образдык системаны түзгөн катмар. Мындай айтканда, ошонун эле бир жагы эле кем болуп калса, ал жанагы романдык деңгээлге чыга албайт. Ошондуктан биздин Касымбековдун Сынган кылычы менин байкашымда биздин чөлкөмдөгү Орто Азиядагы жанагы Мухтар Авезовдун Абайдын жолунан кийинки жанагындай толук кандуу роман деп айтууга жарай турган романды пайда кылды да. Албетте жанагы тиги Касымбековдун чоң жазуучу келаткандыгын жакшы мындай эмелерди, мактоолорду жана өзүң айткан адам болгум келетинен эле баштап ал киши жөнүндө жакшы пикирлер чыга баштаган. Себеби сөздүн көрөңгөсү баягы Касымбековдун мындай бир сөз байлыгы өзгөчө жазуучулардын бирине кирет. Анан психологизм ошондой эле, анан жазуучулук интуиция, образды түзө билүү көрүнүштөрү ошол эле тиги адам болгум келеттен башталгандагы, анан жанагы эпикалык чоң чабыт, доорду чагылдыруу, бул Касымбеков биздин адабияттагы өтө чоң орду бар жазуучу. Себеби ал биздин элдин 19-кылымга кандай даярлык менен келди. Биздин эл эмне деген эл эле? Өзүнүн каада салты, өзүнүн тарыхы, өзүнүн адап, аклактык маселеси, жана улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо деген сыяктуу нерселер, элдик жөрөлгөлөр, тамашалар, элдик таланттар, ушулардын баардыгын кыскасы кыргыз эли моореки колониализмге келгенге чейинки эмне деген турпатта, эмне деген көрүнүшкө ээ болгондугун Касымбеков ушул романдарында мындай абдан жакшы берди. Ошо таланттардын образы аркылуу, жанагы бийлердин образы аркылуу, мисалы Нүсүп бийдин образын мен азыр эстеп атам да, бул киши Эсенбай болсо керек эле, атасы ошол Эсенбайдын мындай бир анча жакшы көрбөгөн баласы Тас болуп, өзү Тас деп айтылат. Анан ошондон улам
анча сүйбөгөн баласы болот да. Анан ошол Нусупбийди тиги бирок көрөнгөсү бар, дээри бар бала болот да. Анан Нусупбий ошол атасынын кылган мамилесине ичи толбойт. Дагы анан атасынын баягы кичине бой тартып калган убакта жылкысын уурдап барып сатып, анан ошондон атасы менен өзүнүн ортосунда конфликт башталып, анан ошондон талашка кетип, ошондон Шералдыны таап, анан Шералдыны кандык орноттуруп, анан ошондон жүрүп отуруп, анан тиги жанагы аталык деген наамга мындайча айтканда Шералы хан болгону менен бийликтин үсүп жүргүзгөн даражага чейин жеткен адамдын образын түзүү, же болбосо Абылбийдин образы, бул дагы абдан классикалык образ да. Мына ушулардын баардыгы Касымбековдун абдан чебер психолог экендигин көрсөтөт. Ал эми жана Каган деген чыгармасында абдан өзү ойчул экендигин, философ экендигин көрсөткөн, анан эски тарыхка санжырадын кандай мамиле кылганды көрсөткөн мындай бир өзгөчөлүү даярдыгы бар. Лыктан келгендиктен жанагы Касымбеков Айтматовдун поколениясы биздин кыргыз адабиятын дүйнөлүк дагы союздук деңгээлге, кийинчерээк жүрүп отуруп дүйнөлүк деңгээлге, чыныгы профессионалдык деңгээлге алып чыгып кеткен. Анан роман жанрын жанагыдай чоң бийиктикке алып кеткен, чоң бир мектеп түзүп кеткен биздин адабияттын чоң устаттарынын бири. Негизи эле ошол кыргыз эстерин адабияты менен маданиятын айтып турган Ала тоо журналында ал киши биринчи кара сөз бөлүмүнө башчы, андан кийин ошол эле журналдын башкы редактор болуп дагы иштептир. Ошол жылдары Ала тоо журналында кандай нуктагы макалалар жарык көрүп баштады да? Баары ар түрдүү боектор менен чыгышты. Кээде тарыхта деле кошумча болуп кетет экен. Кээ бирөөлөр өзүнүн оюн кошуп ийет. Ошондой моменттерде ошонун исине түшүп издөөгө аракет кыласың. Төлөгөн Касымбеков айтчу, ойбой санжыранын жарымы чын, жарымы жалган, өз оюнан чыгарат деп. Ошол нерсе биздин Ала тоо журналынын кызматчыларын, авторлорун аябай өстүрдү. Биздин журнал талашка түштү, бүйрөдө каралды. Ошол кезде Төлөгөн редактор болуп калган. Аны редактордуктан алып ыргытты. Бул чоң күрөш да. Өзүнүн оюн бербеген, өзүнүн. Негизи эле могу Сынган кылыч, анан кийин Түгөлбай атанда Көбөс ага сыяктуу тарыхты чагылдырган бул роман ошол жылдары бир дүркүрөп чыгып, анан кийин талашка түшүп, андан дагы бул жазуучуларды бир куугунтуктагандагы жагдайлар болгон экен да. Ошол кезде Төлөгөн атанын жанында болдуңузбу сиз? Мен дайыма Төлөгөнүн группасында болчумун. Ошо мындай бир маселени талашып, кармаша келгенде, ар бир көз караштары туура келгендер өзүнчө группа болуп калды. Биз жапчаштыруу эле Түгөлбай атага каяш айттык. Ал Токонбаев када айтып ийдик. Бирок алар бизден сестенди. Мына мен жанымда бөбөктөрүм турат. Булар дагы аралашып калды, көрүп калышты. Эмнегедир кийин ойлосом, талаштан тактык жаралат экен. Талаш керек экен. Ар түрдүү көз караш бар, ар түрдүү бир ойлоруң бар дегендей. Кыргыз адабияты 50-чы, 60-чы, 70-чи жылдары ушунчалык бир бийиктикке көтөрүлдү. Эме да сын дагы, котормолору дагы, анан ошо чыгармачылык жактан бир катуу революция жасап алдык да. Негизи эле Сынган кылыч эмне себептен тыюу салынды да? Бул ошол кездеги мезгилдин талабы беле же кайсы бир кишилердин кызыкчылыгы болгон жокпу? Жок, анын ичинде талашып жүрдүк. Басмачылар эсирдин орношуна каршы болгондо. Тоодо жүрүштө, токойдо жүргөн, кээ бир элде үгүттөп, колхоз совхозго кирбегиле тигиндей мындай деген басмачыларды Төлөгөн мактап атат деп. Негизи ушундай тыюу салынган чыгарма кантип, роман кантип басылып кетти Ала тоо журналына? Кандай жол менен басып чыгардыңыздар? Биз эми өтө катуу кеткен жерин берген эмеспиз. Бирок
басылып кетті, анан шықпасын деген эмеге чейин барылды. Көпкө жатты ал чыгарма. Төлөгөн катуу кеткен жерлерин оңдоду. Анан мындай кээ бир сынчылар колдойду Төлөгөндү, эми тарыхта деле, санжырада деле автордун өзүнүн ою болот. Талаш тартыш деген болот деп алында чыгармаларын айтып жүрүштү. Ал Токонбаев кандуу жылдарды жасам деп 2 жол түрмөгө түшүп чыккан деп. Ошондой антмесе болбойт да, адабият өспөйт. Ал Ала Тоо журналына басылып чыга баштагандан эле мындай бир тыюу салуулар болгон экен. Кантип китеп болуп басылып кетти? Төлөгөн мен аны оңдоп койдум деп 2 түр жасады ал. Катуу кеткен баягы нүсүптөрдүн баарын жазганы ошо ойдо эле турду. Акыры келет бир заман, чыгат бул деп. Анан кийин өкмөткө көрсөткөндө, сынчыларга көрсөткөндө ошондой жерлерин чийип коюп, бир башка нерсе менен көрсөтүп жүрдү да. Өзү жалгыз баатыр болчу, күрөшкө тайманбай катышты. Кесилсе кесилип кетем деп койчу. Тарых үчүн аябай. Тарых үчүн аябай. Ага мен азыр айтып атат, бөбөгүм деп айтып атат да, сиздер албетте бул муунга сиздер жашсыздар. Буларда көп. Сиздин Төлөгөн Касымбеков менен таанышууңуз кандай болду? Бул кишинин чыгармасын кайсы жылдардан баштап тааныш болдуңуз? Эми Төлөгөн Касымбеков менен биринчи кезекте ошо чыгармалар менен таанышканмын да, романдары менен, жазган аңгеме повесттери менен. Себеби азыр Мейрамкан айтып кетти, чындыгын айтканда ошол 60-жылдары, 70-жылдары бул кыргыз адабиятындагы өзгөчө бир ренессанс болгон да. Себеби ушундай бир чоң улуу жазуучулар келип, Айтматов баштап, мына Эжем, Төлөгөн Касымбеков, Асакемдер, кийинки акыркы муундар болуп калдыңыздар, ошол адабиятта өзгөчө бир топ келген да, өзгөчө. Бул топ мындай масса эмес, бул адамдын ушул кыргыз адабиятындагы жана революция деп кетти. Революция деп кетти. Бул кыргыз адабиятында, улут адабиятындагы эволюцияны алып келген жазуучулар, чыгармачылар болду. Азыр мында карап көрсөк, кыргыз маданиятынын алтын доору ошондо башталат экен да. Бир эле адабиятта эмес, кинодо, музыкалык искусстводо, сүрөттө, искусствонун башка түрлөрүндө, балетте, классикалык музыкада. Ошол топтордун арасында, мисалы үчүн, Төлөгөн Касымбеков кыргыз улут адабиятында тарыхый теманы буга чейин деле бизде Мукай Элибаевдин Узак жолдор романы болгон, Төкөмүн Көк асабасы болгон. Алардын мындай булар салыштырып көргөндө Төкөмкө мындай ал биздин классиктердин тарыхый романдары биздин локалдык гана теманы кабыл алып, ушул биздин уруулардын тегерегинде гана болсо тарыхый, биздин улуттук батырлар жыгында. Төкөм уже геосаясий чоң алкактагы ушундай романды жазды. Эң башкысы Төкөмүн чоң салымы ошол 19-кылымдын аягы, ушул 20-кылым башындагы биздин кыргыздын тарыхынын панорамасын берген да, ушунчалык берген. Эч бир тарыхты изилдеген окумуштуулар дагы бул теманы көтөрүп чыгылган эмес ушунчалык. Себеби Төкөм Эжем айтты, ушул запкыча экени. Ал ушул көркөм эстетикалык жактан эмес, адабиятка болгон таптык көз караштан улам жапа чекти десем болот. Себеби адабиятка идеологиянын, саясаттын көзү менен кароо эң бир жогорку бийик чегине апогейине жетип турган мезгилде. Ошого караштан өзүнүн жазуучулук, граждандык, ушул мекенчилдик сезимин өзүнүн роман аркылуу бере алган. Кайсы бир деңгээлде бул баягы улуттук аң сезимди орнотуунун дагы бир жолу болду. Мындай болчу да. Ал убакта социалисттик реализм деген мындай талап бар болчу. Андан башка социалисттик идеология деген бар болчу. Дүйнө экиге бөлүнүп турган капиталисттик дүйнө, социалисттик дүйнө деп бүт баягы атомдук куралдар менен куралданып бүгүн колсонабы, эртең колсонабы деп, мисалы Кубадагы болгон акыбалга бүтүндөй дүйнөлүк согуш чыгып кете турган акыбалда турган болчу да. Ошондуктан терс карман, оң карман деген нерселер бар болчу да. Анан ошол убакта андан башка жалпы Совет Кыргыз Республикасы деп айтылган менен жалпы Совет эли деп айтылчу да.
Билдиңизби? Жалпы Совет эли деп айткандыктан баягы улуттук аң сезимди көтөрүү, улуттук аң сезимди бир жаңы деңгээлде айтуунун өзү ошол тиги социалисттик идеологияга карама каршы келип калчу да. Ошондуктан баягы орус жалпы орус элинин мындай бир идеологиясы жүрүп, а берки элдердин мындай тарыхы, каада салты, өткөн жолу, келечеги сыяктуу нерселер ал турсун биздин Нурбеков деген окумуштуу агайыбыз Конституциядан карап туруп, мисалы Конституцияны да союздук республикалар эгер кааласа бөлүнүп кетет деген сөз үчүн куугунтук алынып ошо киши акыры жок болгон. Мына ушундай заманда ошол тарыхый аң сезимди алып келгендин өзү, тарыхый темага жазыштын өзү, бул өзү мындай эле карагандай эле эрдик болчу да. Мына Түгөлбай Аксакал Көк асабаны СССРдин мамлекеттик сыйлыгын алып турганына карабастан, Көк асабаны жазгандан кийин бул аябай чоң идеологиялык эмелер жүрдү да. Анан Төкөңдүн бир убактысы, кимдин Түгөлбай Аксакалдын бир убактысы ал коммунист эмес болчу. Ал кичине эркинирээк жүрчү. Анан ошол убакта эле тиги Батыштын радиосун кулагына алып угуп, көп жазуучулардан мындай бир өзүн мындай бир азыркыча айтканда элитный сезчү да. Ал эми Төкөң болсо, ал коммунист, мамлекеттик ишканада иштеп аткан киши. Ошондуктан ал аябай сак болбосо, жанагы чыгармаларына кокустан бир баягы ажылардын тиги эмесин басып алып кандай болгон акыбалга туш келип калса, Төкөң турбай калат болчу да. Бирок ошого карабай жазды да. Ал жазуучулук милдети ошондой. Эгер жазуучулук милдетти ошол убакта жазбасаң, ошол өзүңдүн каның менен тагдырыңды байлап коюп жазбасаң, бул кыйын болгон. Мен мына тиги Төкөңдүн кийинки замандагы баягы экинчи жолку чатагында мен Кыргызстан жазуучулар союзунун партиялык уюмунун жетекчиси элем. Мына Төкөңдү партиядан чыгарабыз дегенге чейин сөз кетип, анан Алы Токонбаевдин күчү менен аран кылган. Алы Токонбаевдин күчү менен. Мен тиги Төкөңдү макулдап коюп, убакытты тиги ушул партиядан чыгарып ийбес экен деп созуп, акырынан тиги биздин жетекчилер менен карама каршылыкка барып, анан жазуучулар союзунан кетүүгө аргасыз болгом. Мына тиги бул себеби, эгер биз ошондо мен партиялык уюмдун секретары катары Төкөңдү камчы чапканга жол берип койгон болсом, кийин адабиятта менин жүзүм жарык болбой калмак дагы, менин абийирим таза болбой калмак да. Себеби биздин кыргыз адабиятын дүйнөлүк адабиятка чыгарып аткан, кыргыз элинин тарых тагдырын изилдеп аткан жазуучуну ошол убакта биз жазуучулар чогулуп туруп, кокустан ошол тиги идеологиянын эмеси кылып койсок, идеологиянын курмандыгы кылып койсок, анда биздин адабият жаңгыз гана Касымбековго эмес, бүтүндөй анда 37-жылдын кайра кайталанышы сыяктуу бир коогалы окуя болуп кетип, адабият андан ары өспөй калмак. Ошондуктан Касымбековду сактоо биздин адабияттын абийирин сактоо маселесине айланган. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, биз ошол суроосун алсак. Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен азан жакшылыкка бир суроо берсем дедим эле. Накта талантына аябай таазим кылабыз. Таланттуу киши анан болгондо менин суроом ошо сынган кылычты куугунтуктаган мезгилде Азан Жакшылыков мырза Теңдик Аскаров экөө Жаштар союзунун төрагасы болуп, Теңдик Аскаров Азан мырза секретары болуп, именно ушулардын себебинде 10 жыл камалып жатты деген бир кабар болду эле. Рахмат, сиздин сурооңузду түшүндүк. Мен ушул маселени айтып кеттим. Мына Майрамкан эже күбө Төлөгөн Аксакал ошол убакта аябай жүдөп турган кези болчу. Мунун ар кандай себеби бар. Кээде түз эле идеологиялык экинчи жолку кармашты, идеологиялык кармаш деп айтууга да болбойт. А жерде жазуучулардын ортосунда бийлик талашуу да жүрүп кетти. Бир топтук кармаштар да болуп кетти. Анан тиги Теңдик Аскаров менен Касымбековдун жеке пикир келишпестиги да болуп кетти. Анан
мен партиялық ұйымдың секретары болып тұрғандықтан тиги Касымбековду кандай да болбосун партиядан чыгарбай калуу маселеси аябай оор туруп калды. Мына мен ошонун кесепетин айтып атпайбы, мына бүгүнкү күнгө чейин Теңдик Аскаров экөөбүздүн мындай ошол маселеден улам кичине арабыз ажырап кетти да. Ал эми ким менен болсо, тиги Касымбеков мага бир күн келди кечинде. Мен кечке жук келдим деди. Кокустан Сагадагы балам иним запкы тийип калбасын. Мурун Майрамканды жибердим деп бул киши келип бир кантип сактайбыз деп кыятып кабарап кеткен болчу да. Анан мен тиги съездин алдында тиги Теңдик Аскаровичке тиги эме бердим, кеңеш бердим. Теңдик Аскарович, сиз могу жанжалга кирип кетсеңиз, жанжалдан чыга албай каласыз. Съезд өтпөй калат. Жашчылар чоң чачылып кетет. Съезди өткөрөлө дегенде. Съезди өткөрбөсөк, ага чейин Касымбековду жайлайбыз деген идеология кетип калса, анда бул жакшылык алып барбайт. Бүт жашчылар жарат десе, менен тиягы менен кеңешти, биягы менен кеңешти, агы менен кеңешти окшойт. Акыры сеники туура экен, тиги неме кылбайлы. Тиги Касымбековго тийбей туралы. Тийбей туралы дагы съезд өткөрөлү деди. Анан съезд өттү. Тиги кимге съезд өттү дагы Касымбековго тиги баягы эме айтылбай калды. Ошо ойдон анын маселеси, партиялык маселеде каралган маселеси каралбай калды. Андан кийин СССР Жашчылар союзунун съезди болду. Ал бир ай өтпөй. Ошого дүрбөп ошо жака алаксып убакыт өттү. Андан кийин мен 2 ай чыгармачылык тиги отпуск алдым дагы, созуп өзүмдүн тиги жана Макмал Төрдөйүн китебимди жазып жатып алдым. Партиялык чогулушту өткөрбөй. Анан мен андан кийин тиги Москвага жанагы тиги жогорку окуу жайга кетип калдым. Андан кийин Акбар Рыскул партиялык уюмдун секретары болуп калган убактан карашыптыр бул маселени. Анан ошондо жанагы Алыке келип коргоп калган. Мына бул окуянын ички механизми ушундай. Ал Токонбаев менен кантип келиштиңиздер бул маселеде? Мени жумшады. Төлөгөн. Алыке болбосо мени партиядан чыгарат, түрмөгө түшөм деди. Алыке башынан өткөн нерсе деп түшүндүр деди. Анан Алыкеге айттым. Партиялык эле чогушка келип берип койсо, мага чоң эме деди. Макул деди. Алык ошондо больницада экен, сизде келип кетсин деп атат. Анан ал айтты мага. Сен шашмасың, оюңду биринчи чыгып айтпа деди. Группага бөлүндүк да. Аябай баягы силерди жамандагандар айта берсин, аягында жыйынтык чыгарсаңар жообун бере алгыдай болбула деди. Мен дагы угамдан мен силерди колдойм деди. Анан ал Токонбаев келет десем эле Төлөгөн айтты. Мен коркпойм анда деп. Катуу күрөш болду 3-4 группага чейин. Анан Алыке чыдап президиумда отуруп, жаштар дагы болушканыбыз бар, критикалаганыбыз бар. Анан Алыкенин эле оосун карап калдык. Асан жанагынтип сосуп жүрдү жакшы эмесин. Кичине кээбири астыбайт этип калган да. Катуу күч менен этип калган. Кетириш керек да. Мезгил керек да. Ошентип отурушуп. Ошондой болду. Анан Алыке митип койду туруп. Бул кандуу жылдар менен мен 2 жолу камалдым эле. Темиркул деп койду. Үмөталиев каршы чыгып аткан Касымбеков. Сен итадатыңа кармап калган экен, азыр заман башка деди. Талаш тартыштан тактык жаралат. Москваны карабайсыңбы? Пастернактар эмне болуп атат? Деп Алыке. Ошол менен сактап калдым. Ошол менен сактап. Бирок уйгур берилди, эмесине жасылбай. Партбилетке Бул саясатта жүргөн ишмер катары сизден сурагым келип атат. Төлөгөн Касымбековдун саясаттагы ишмердүүлүгү кандай болду? Төлөгөн Касымбеков таланттуу жазуучу гана эмес, биздин коомдук мамлекеттик ишмер деп айтсак болот да, ошо 20-жылдагы. Себеби ошо кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүдө өзгөчө салым кошкон жазуучулардан бири Төлөгөн Касымбеков.
Кыргыз мамлекетинин эң ыйык атрибуттары, мамлекеттик символдоруна өзүнүн пикирин, өзүнүн көз карашын, позициясын билдирген жазуучу Төлөгөн Касымбеков. Бүгүнкү биздин желегибиз, желекти коргогон, ушул желекте Кыргыздын желеги болуш керек, бул Манастын желеги деп айткан биздин ушу Төлөгөн Касымбеков болгон. Ошону менен бирге эле Фрунзенин Бишкек болушуна да чоң салым кошкондой. ооба, ошону менен бирге эле Кыргыздын мамлекеттик туусун боюнча дагы төкөм чоң эмгек сиңирген, эң башкысы улуттук тилди мамлекеттик тилге айлантууда түздөн түз ушул негизги авангард катары өзүнүн позициясын Төлөгөн Касымбеков көрсөткөн. Тил коомун башкарчу ошондо. Ооба. Тил коомун башкарчу. Ушул ошондой эле сиз айтып кеткендей Борбор шаарыбыздын дагы Бишкек деп аталып калышында ошо Төлөгөн Касымбековдун. Кечээ бизде дагы бир түз байланышта угарманыбыз бар экен, биз ошонун менен суроосун алсак, андан кийин маекти улантабыз. Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Байрам Карадегинин өмүрлөрүнө өмүр кошулсын. Мен 6 класста окуп жүргөнүмдө Чаткал өйүнө барып, өзүнүн ырларын окуп берген ушул Майрамкан Абдыкасымова. Такая красавица была, кашы көзү капкара, чуп-чулуу аял болчу. Байрам Караде, сизге Бишкекке барсам, мени менен сүрөткө түшүп коесузбу деп сурагам да сизге. Мен ошондо сиз 40 миң деген болот эле, Чаткал өйүнүндө. 40 миңга барып, Бисен Сыздыков, Темиркул Үмөталиев, сиз болуп, анан ошол жерде бир стол жайганбыз, ошол столго келип, ырларыңызды окуп бергенсиз. Анан сиздин автографыңызды Темиркул Үмөталиевдин китебине калтырып калганмын да мен. Ошондо сизге айтмакмын, Кудай өмүрүңүз узун болсун, жаманды көргөнүгө ушундай татынакай болуп жүрө бериңизди каалайм да эже. Мен ошол кезде 7-6 класста окуйт элем да. Азыр мен 56-га чыктым эже. Ошо Чаткал өйүнүндө мен сизди көргөмдө, красавица аял элеңиз. Дагы деле ушундайсыз да эже. Рахмат чоң рахмат сиздин каалоо тилегиңизге. Негизи эле бул Төлөгөн атанын өзүбүздүн элибиздин тагдырынан күй албасак, башка элдин тарыхын кантип түшүнмөк элек деген бир пикирлерди айткан бар экен. Деги эле бул кишинин жүрөгүндө эл тагдыры канчалык орунда болду да? Мен жанагы эл тагдыры канчалык орунда болгондугун азыр эле Султан Раев айтып кетти. Ошол жанагы колуна саясий мүмкүнчүлүк келгенде, эгемендүүлүк келгенде, Кудайга шүгүр, баягы легендарлуу депутат деген депутаттын ичинде биздин жашчылардын жоон тобу кирип калды да. Мына ошол Төлөгөн Касымбеков, Жалил Садыков, Казат Акматов, Марбайжиев, Камбаралы Бобулов. Вот Камбаралы Бобуловду да унутууга мүмкүн эмес, жана тил маселесине келгенде. Ушул кишилер баягы ошол жогорку легендарлуу парламенттин локомотиви болуп беришти да. Жазуучулар баягы туу баса патриот болгондуктан баягы жазуучулар союзу деген бул Совет доорунда саясий оюндардын эпицентри сыяктуу болчу да. Бүтүндөй коомдогу мындай чоңдорго айта албаган маселелердин баардыгы, курч маселелердин баары жазуучулар союзунда айтылчу дагы. Жазуучулар союзунун пленумунда каралып, анан Ак үйгө жөнөтүлүп, анан Ак үйдөн ошол иш-чаралар иштелип чыкчу. Мына ошол тажрыйба жанагы жоон топ жазуучуларыбыздын легендарлык парламентке депутат болуп калыштын өзү менимче ошол легендарлуу парламенттин даңгазасын гана арттырбастан, мындайча айтканда мазмундук жагында күчөттү да. Ошол биринчилерден болуп символикалык тиги жанагы мамлекеттик атрибуттарды кабыл алганда, мен ошол комиссиянын, рабочий комиссиянын мүчөсү болуп иштедик, тиги Казат Акматов башында турган. Ал эми төкөмдөр болсо тияктан жасап атышты. Анан эми карап отурсак, ошол туубузду алышы, эгер алар болбосо жанагы биздин күн мүнөзүндөгү туубуз кандай болуп калар эле, өңү кандай болуп калар эле, мына ушулардын баардыгына мен жанагы жалпы жазуучулар аракет кылгандыгын баса белгилеп кетем дагы. Ошолордон мындай Төкөң менен Камбаралы Бобулов экөө мындай бир баягы көк боруда тиги түптөрүнө эңген көк боручулардай болуп, ошо намысты эңип турган жазуучулар эле да. Мен кошумчалап койсом болобу? Мына парламент жөнүндө айтып атпайбызбы? Парламент эми негизги ушу мамлекеттик негизги биздин ядро централ иштелет да. Ушул
ошол мен салыштырып карасам, ушул төкөмдөр легендарлуу парламентте биздин Төлөмүш Шакеевде болгон, Болот Шамшиевде болгон аябай мыкты, эң интеллигенциянын каймактары болгон да. Кийинки парламентте салыштырмалуу деги эле менин оюм айтарым, ошо төкөмөнүн келип жатат да, парламентте мындай гуманизация кылуу же интеллектуалдык чөйрөнүн адамдарын киргизүү өтө мындай бир мааниге ээ экендигин ушул легендарлуу парламент көрсөттү. Себеби Конституциянын жазылышында да, баш мыйзамдын жазылышында биздин жазуучуларыбыз аябай чоң роль ойногон. Ошонун ичинде локомотив катары Төлөгөн Касымбеков дагы чоң мындай бир этаптуу салымдарын кошкон да. Бул эми парламентке байланышкан нерсе да, бүгүнкү. Албетте Мауреке жазуучулар булар, анан илимдин адамдары бу канчалык кылган менен ойчулдар да. Коомду жөнүндө ойлонот, коомдун өнүгүшү жөнүндө ойлонот, каяка кетип бараткандыгы, анан баягы ар бир жазуучунун артында концепция турат. Мына Султан эле мен жакында жана Жан жаза деген романын окуп чыктым. Бул ошол жанагы ааламдашуунун акыры жүрүп отуруп абстракцияга кетип калышы тактымал экендигин, анан жанагы дүйнөдө ушундай жүрүп отурса, ак менен каранын, жакшы менен жамандын айырмасы ылгай албай калып, кайра адамзат бир чоң бир кырсыктарга учурап кала тургандыгын мындай абдан келечекке чалгындаган роман экен да. Мына өз учурунда Касымбековдун Сынган кылычы дагы ошондой алдыга эметкен. Жанагы биздин айтпадымбы, 19-кылымдагы кыргыз эли кандай деңгээл менен 19-ча өзүнчө жашап келди. Албетте уруучулук деңгээлде калдык, мамлекетибиз мындай бөлүнүп кетти, бөлөк коконгандыгына баш ийип калдык. Бияктан болсо Россия келатат, казактар менен болсо кенен сары Норузбайдын согушу болуп калды. Кыскасы оор акыбалда түндүк түштүктөн бириге албай туруп кан учурга келип калдык. Ошого карабастан ошол кыргыз элинин улут катары руханий чоң даярлыгы бар, көрөнгөсү бар эл экендигин ошол Сынган кылычта жана берки келгелинде дагы, анан жана 19-кылымда 16-жылдагы үркүн маселесине жана Баскын Кыргын деген романдарында төкөмүндө чыкканда эпоханы чагылтты да. Эпоханы чагылтты, анан биздин кийинки муунга анализ кылганга мүмкүнчүлүк берди да. Биз эмнеден сактанышыбыз керек азыркы заманда? Өзүбүздүн артта калганыбыздан сактанышыбыз керекпи? Же сырткы күчтөр келип үстөмдүк кылгандан сактанышыбыз керекпи? Эгер ичинен эл ыдырап, ичинен эл өзүнүн рухий күчүн улантып күчтөнтү албаса, ал сөзсүз сырткы күчтөргө жем боло тургандыгы ал Сынган кылычта турат. Рахмат агай. Марьямкан апа, айтсаңыз да, Төлөгөн атабыз менен Шабдан Батыр деген роман жазды, Курман жанында атка драма. Ушул экөөнүн образы мененче түндүк түштүк элин бириктириш керек. Болбосо чабылып чачылып калабыз деген идеяны да кошо кармабады. Негизи эле сиз Төлөгөн ата менен үзөңгүлөш болуп, бир жакын санаалаш болуп турсуз да. Адамды жакындан билмейин, анын ичинде кандай ойлор жатат, билүү кыйын. Негизи эле атанын айтылып, айтылбай, билинип, билинбеген кандай ойлору бар эле? Менден аябай суранды, менин жолдошум МВДда кадр боюнча замминистр болуп калды. Сакемен бир чоң эме сурайм, ошо жол таап берчи дедим. Эмне десем, КГБ, МВД, анан кийин Погран войска баарынын архиви бир экен, эсирге чейин. Ошол архив азыр МВДнын колунда экен. Тиги Сакеме айтсаң ал түшүнбөгөн киши, мен эч кимге айтпайм, ошо архивге кирип мен көп нерсе жазып алышым керек. Ана мен жолдошума айтсам макул болду. Төлөгөн ошо жактан көп нерсени алды. Рахмат сиздерге. Төкөм менен бир кабинетте бир отуруп калдык да. Убактыбыз бүтүп калды. Бизде 30 секунд эле убакыт калды. Биздин студиябызга келип, ушинтип маек куруп, Төлөгөн ата жөнүндө жакшы ойлоруңуздарды айтып, кийинки муундарга, бизге окшогон жаш муундарга бир үлгү кылып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Мен ойлойм, мындай тарыхый романдарды жазуу азыркы күндө дагы мындан ары уланат деген бир үмүт менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайлы. Коомдук биринчи канал өзүнүн эфирин улантат. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.